Электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын саны 28ден 12ге кыскарган. Булар дагы мамлекеттик компания менен конкуренция болгонго мүмкүнчүлүгү болсо иштейт, мүмкүнчүлүгү жок болсо кыскарат да, мындайча айтканда. Бизге убакыт бөлүп маек курууга макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Адегенде эле ушул реформалар жөнүндө суроо менен баштасак, өкмөт баштаган энергетика тармагындагы реформалар азыр кайсыл баскычта жана бүгүнкү күндө кандай негизги жетишкендиктерди белгилеп кете аласыз? Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден баштап эң биринчи ушул энергетика секторунда чоң реформаларды жүргүзгүлө деп бизге чоң тапшырмаларды берген. Андан тышкары бүгүнкү күнгө чейин ошо энергия секторду өзү көзөмөлгө алып, өзү көзөмөлдөп келатат да. Кыргыз энергиянын убагында эки эле компания бар болчу. Бирөө электрический станция, анан улуттук электр тармактары. Бул электрический станция электроэнергияны чыгарчы дагы, улуттук электр тармактарын өткөрүп берет. Улуттук электр тармакта өзүнүн линиялары менен, подстанциялары менен кардарлардын акыркы кардарга чейин электроэнергия жеткизчү да. 2001 жылдары реформа болуп, анан ушул тармакты чачыратып ийген. То есть ар бир распоред компания өзүнчө, улуттук электр тармактары мындайча айтканда чоң подстанциялар 110, 220, 500 киловольттук подстанциялар менен жана линиялар менен калган. 35 киловольттон ылдый 35, 10, 04 киловольт линиялардын баары ошол электро деген компанияларда калган. Бул Жалал-Абад электро, Восток электро, Север электро дегенде. Ошого байланыштуу ошол реформа деп ошо эң биринчи ошол компанияларды бир нуккап келип бирге бириктирели дедик. Бул биринчи электрический станция деген только мындайча айтканда генерация менен заниматься этиш керек, электроэнергия чыгарыш керек. А улуттук электр тармактары ошол электроэнергия алып жеткириш керек. Мурдакы баягы Кыргыз энергиянын убагындагыдай. Бүгүнкү күндө ошол 4 областтагы 4 мекемени бириктирип улуттук электр тармактарынын астына алып келдик. Азыр бүт баары мындайча айтканда централизовано. Бирдемке сатып алса, мисалы үчүн бир жерден, бир бухгалтериядан, бир казынадан бүт тетиктердин баарын сатып алат. Ошол мисалы үчүн эгерде мурун 3 километр кабель сатып алыш керек болсо, 3 километрди мисалы үчүн 4-5 областка, 6 областка бөлбөгөндө бир 400-300 метрден тиймек, анан ага мындайча айтканда катышуучулар да ошо тендерге катышып, ошол кабелди алып келип берген мындайча компанияларда болгон эмес. Анткени кызыкчылыгы жок, 200-300 метрге ким барат. Азыр ошондойлордун баарын чогултуп туруп, улуттук электр тармактар өткөрөт да, анан кийин централизованный складтан бөлүп берет. Биз ошону ошол компанияларды кошуп алып атканда, ошол компаниялардын 1 миллиарддан ашык карызы бар болчу. 1 миллиард. Бул кимдерге карыз? Жанагындай товар алат, ошолорго карыз болуп калат, налогко карыз болот, соцфондко карыз болот. Анткени Север электро бул Чүй өрөөнү менен Таласты тейлегенине байланыштуу, эми Чүй менен Бишкек тейлеген. Биякта электроэнергиянын колдонуучулары көп. Анан мындайча айтканда жанагындай коммерциялык структуралар көп болгон да, ошого байланыштуу Север электронун финансовый состояниясы жакшы болчу. А Восток электро менен Жалал-Абад электро уже банкротко келип калган да. Анткени өзүнүн ошол электроэнергияны электрический станциядан алып, анан элдерге сатып, анан ошонун акчаны чогултканда өзүнүн даже айлыгын жаппай калган да. Кышкы мезгилде баягы потребление көбүрөөк, ал убакта жабат, анан жай келгенде мына азыркы апрелден баштап потребление азайганда кардарлар электроэнергияны аз колдонот. Естественно, эмен акчасы аз төлөнөт дагы. Ошону менен алар даже өзүнүн айлыгын бере албай калган. Баягы налог, соцфонд, анан жанагындай бирдемке жаңыртып сатып алган. Бүгүнкү күндө андай жок. Азыр бүт баары централизовано, мындайча айтканда. Баткен өзүңөр билесиңер, өзүнчө область болду. Ал областта дагы мурда Оштун карамаганда болчу. Ош электронун караган. А жерге өзүнчө Баткен ПЭС деп өзүнчө мекеме ачып, кече 24-жылы 31 августта ишке киргиздик. Чоң мекеме ачып, мындайча айтканда офисин ачып берип, ал жерге өзүнчө Баткен ПЭС деген мекеме ачтык да. Бул энергия сектордагы чоң бир реформанын бири. Бүгүнкү күндө ар бир ошол энергия сектордун
ар бир областта биздин өзүбүздүн мындайча айтканда электро тармактары бар. Областтын электро тармактары налогко дагы, соцфондко дагы, айлыкка дагы карызы жок. Биз мына ошол мындайча айтканда бүгүнкү күнгө ошол финансылык ошол жеңиш бизде ушул болду да. Ошонун баарын карызынан кутулуп, бүгүнкү күндө эч бир областта энергия секторунда мындайча айтканда ошол эле налогко болобу, соцфондко болобу же поставщиктерге карызы жок. Андан тышкары бул энергия секторунан электрический станция, бул генерация кылган компания болчу. Ошол генерация кылган компаниянын кошумча мындайча айтканда расходтору ошол эле Шамалды Сай, Кара Көл, Таш көмүр шаарларынын мэриясынын мындайча айтканда котельныйынын баары ошонун карамагында болчу. То есть генерация кылган компания шаардын милдетин аткарчу да, мэриянын милдетин, муниципалитеттин милдетин аткарчу. Бүгүнкү күндө аны да ал жерден да бир 250 миллион сомдун тегерегинде аны муниципалитетке өткөрүп бердик. Ошону менен 250 миллион сомдун тегерегинде мындайча айтканда үнөмдөдүк. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, мына ТЭЦ бүт Кыргызстан, мисалы үчүн ошол электроэнергия колдонгон бүт Кыргызстан ошол ТЭЦтин мындайча айтканда көйгөйлүү маселелерин чечти да. Бүгүнкү күндө ТЭЦти Бишкек шаарына өткөрүп бердик, теплосет. Себеби эмнеге Бишкек шаарына өткөрүп бердик? Анткени кардарлардын баары ушул шаарда жашаган кардарлар, колдонуучунун баары. Ошону аларга өткөрүп бердик. Мына бул дагы бир мындайча айтканда чоң реформа. Мына азыр баары башында көп немелер каршы болуп атты эле. Мындай булар кантип иштейт, анан мэрия энергетиктерби тигиби жок. Жок, биз кароолчусунан баштап директоруна чейин чогуу ошол муниципалитетке өткөрүп бердик. Алар өзүнчө мындайча айтканда департамент түздү дагы. Мына бүгүн быйыл кыштан Кудай буйрса аман эсен чыгып кеттик. Бул жерде эч ким бүт эле энергетиктер иштеп атат, анан энергетиктер бияка тартып кетти эмес. Биз ошол жерде ТЭЦте иштеп аткандын баарын өзүн калтырып, теплосеттегинин баарын өзүнө калтырып, мына бүгүнкү күндө өзүлөрү тарифти коюп, өзүлөрүнүн саясатын өзү жүргүзүп атат. Азыр электрический станция мындайча айтканда азыр өзүнчө генерация, мындайча жашыл электроэнергия чыгарган компаниянын бири болуп калды. Анан улуттук электр тармактары боюнча айтып өттүм. Бул жерде дагы Кудай буйрса азыр бизде бир эң чоң көйгөйлүү маселе, өзүңөр билип атасыңар, азыр жаңылаанын үстүндө турабыз. Мына эгерде 25 миң трансформатор, мен анан 0,4-10 киловольттукту айтып атам, 25 миңден ашык трансформатор болсо, ошонун где-то бир 6 миңдеги тегерегиндеги трансформаторлор бүгүнкү күндө ремонт кылыш керек же алмаштырыш керек да, эскилиги жеткенде. Жылдан жылга жаңыртып атпайлы. Ошого ылайыктуу быйыл почти бир 1000 трансформаторга чейин мындайча жаңылануу азыр уже келе баштады трансформаторлор. Аба чубалгылар мурдакы жанагы проводдор менен жаан жайыбы, кар жайыбы, жана эмегенде особенно жанагындай эрте кыш келип калганда, жалбырак түшө электе кар жааганда ошондо авариялар көп болчу. Анын баарын сип проводко өткөрүп атабыз. То есть бул жерде чоң реформалар жүрүп атат. Бир эле мисал келтирип кетейин. Эгерде былтыр 23-жылга салыштырмалуу 24-жылдан экөөнү салыштырмалуу алсак, аварийный отключенияларды алсак, 120 отключение болсо высоковольтный сеттерде. Былтыр 24-жылы 90 отключение болду. Муну менен эмнени айтсак болот? Муну менен мындайча айтканда азыркы энергия секторунда жаңылануу болуп атат. Өзүңөр деле көрүп атасыңар, күнүгө биздин коллегаларыбыз баары тең кайсы жерде ремонт болуп атат, кайсы жерде алмашуулар болуп атат, кайсы жерде опораларды алмаштырып атабыз. Ошонун баарын бүгүнкү күнгө сайтка чыгарып атат. Бул реформанын бир түрү. Буну менен реформа токтой элек. Бул эми азыр дагы бир реформабыз бар. Бул энергосбыт. Бизде мисалы үчүн ушул энергия секторунун финансылык бюджетин түзгөн бул энергосбыт. Ошолор электроэнергияны сатат, ошолор акча чогултат. Ал жерде да чоң реформа болду. Биз өзүңөр билгендей, өзүңөр билесиңер, мурун эгерде энергосбытка биздин абоненттерге счет алып барып берчүбүз, анан биринчи показанияны алчу инспекторлор, анан счет алып барып берчү, квитанция алып барып берчү, андан кийин анан ал төлөбөсө кайра бригаданы алып барып анан өчүрчү, бригада машина алып 3-4 мастери менен чогуу. Анан кайра барып ал төлөсө аны кайра барып күйгүзчү. Мунун баары расход да. Өзүңөр билесиңер, эмелер машинелерибиз дагы чоң, жанагындай ГАЗ-53 66 деген грузовой машинелер болчу. Анын баары тең алар бир жүргөндө 100 километрине 30-35 литр бензин жейт. Ошентип расход болчу. Ошону биз
бул дагы реформанын алкагында жанагындай менин светим мой свет деген эмеге өткөргөндөн кийин биз бүт биздин кардарларды биз азыр баягыдай квитанция ташыбай калдык. Кагаз түрүндө мына ошол эле кагаздан мындайча айтканда биз почти бир 10 тоннадан 40 тоннага чейин кагазды экономдоп атабыз да мындайча айтканда. А жерде дагы бир 10 миллион сомдун тегерегинде ошол кагаз сатып алчубуз да кагазды. Анан аны кайра принтерге салып печатать этчүбүз. Ошонун баары расход болчу. Ошонун баары 10 миллиондон ашык расход болчу ал жерде. Анан где-то бир 115 миллиондун тегерегинде эми эгерде биз ал функция эменин инспектордун функциясы ошол болчу да. Биринчи показания алат, экинчи счет таратат, үчүнчү дебитор менен иштейт. Бүгүнкү күндө аскуя счетчик койгондон кийин биз анын баарын функциясын ошол счетчик өзү аткарып калды. То есть показанияны онлайнда алабыз режимде, операторлор отуруп алып эле алат, счетчикти басып барбайт. Счетту биз таратпайбыз, эмеге берип койдук, тиги мой свет программасы менен алып атабыз, ошо менен төлөп атат элдерибиз. И дебитор менен, эгерде дебитор болсо, программада бар автоматически ал өзү өчүрөт. То есть ушул функциянын баары алынгандан кийин ал бизде ошондой инспектор деген мындайча айтканда кесиптешибиз, мындайча азыр бүгүнкү күндө актуалдыгын жоготту дагы, бүгүнкү күндө биз аны эмне кылабыз? Ага башка кызмат берип атат. Ошонун алкагында где-то бир 114 миллион сомдун тегерегинде биз мындайча айтканда энергия секторуна кыскартууну алып келебиз. Аны менен эмне? Бул ошол эле инспектордун же биздин энергия секторунун жумушун жеңилдеткен жок. Мурун өзүңөр билесиңер, мындайча айтканда абонент менен ушул электр энергия менен камсыздап аткан мекеменин, мисалы үчүн ошол жерде иштеген мекеменин кызматкери менен экөөнүн байланышын жоготтук да. Бул байланыш жогулгондон кийин жанагындай сүйлөшүүлөр, коррупциялар да азаят. Бул мындайча айтканда ал жагынан дагы бизге чоң жардам болду да. Бул реформанын алкагында. Азыр эми дагы бир экинчи этап реформабыз дагы бар. Бул жерде ошол мына диспетчерский службаларды мындайча айтканда бүт региондогу диспетчерский службаларды өзүнчө мекеме кылып чыгаралы деп атабыз да. Анан азыр ушул счетчиктерди коюп бүтсөк, Кудай буйрса жана аскуя счетчиктерди аны энергосбытты өзүнчө бөлүп чыгалы деп атабыз. Бул мындайча айтканда РЭСтин бир бригадасы эксплуатация менен эле кызмат кылыш керек, то есть ремонт кылыш керек, жана эмелерди тетиктерибизди обслуживать этиш керек. А энергосбыт жанагындай акча чогулткан менен эле кызмат кылыш керек. Экөөнүн функциясын бөлүп, экөөнү дагы бир экинчи этап реформабыз бар. Ошону Кудай буйрса жылдыралы деп атабыз. Ошондо гана энергия секторунда мындайча айтканда бүт иш болгон иштин баары мындайча айтканда ачык, айкын болуп калат да. 2023 жылы дал ушул сиз айтып аткан электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын саны 28ден 12ге кыскарган. Бул калк үчүн электр энергиясынын баасына кандай таасир этти? Дагы кыскаруулар күтүлөбү? Эми ортомчу компания дегенде мамлекет буга лицензия берген. Ошол электр энергияны сатып алып, анан сатып, ушундай иш жүргүзөсүң депчи. Мунун милдети ошол да, электр энергияны улуттук электр тармактарынан сатып алат, анан элге, кардарларга сатат. Өзлөрү линия курат, өзлөрү подстанция курат, кээ бир жерлерде. Май айында бизде ошол тариф маселеси менен азыр иш жүргүзүп атабыз. Биринчи майдан баштап алардын дагы мындайча айтканда тарифин биз азыр аларга мындай тариф коюп атабыз да. Жок, силер азыр мурун биздин гидроэлектростанциядан чыккан электр энергияны алчысыңар. Ондан да мүмкүнчүлүк бар болчу бизде бергенге силер. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок. Бизде тартыштык бар өзүбүздө. Силер электр энергияны биз канча сомдон импорттоп келсек, ошол электр энергияны алып, ошону менен иш кылгыла. Эми булар дагы мисалы налог төгүп атат, а жерде дагы иш биздин эле жарандар иштеп атат. Аны мындайча айтканда жок, сен иштебейсиң деп жаап салганда бул эми азыр өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнөдө рынок конкуренция болуп аткандан кийин булар дагы мамлекеттик компания менен конкуренция болгонго мүмкүнчүлүгү болсо иштейт, мүмкүнчүлүгү жок болсо кыскарат да мындайча айтканда. Анан булар мен ойлойм, булар мындайча айтканда өзлөрү генерация кылыш керек да, өзлөрүнүн генерация кылган чакан кез курабы, күн энергиясынан курабы, шамалдан курабы станцияны ошол электр энергиясын сатканга мүмкүнчүлүгү болот да. А так азыр бүгүнкү күндө бизде өзүбүздө дефицит болуп аткандан кийин биз канчадан сатып алсак, ошого өзүбүздүн баягы транзитти кошобуз, өзүбүздүн баягы мындайча айтканда расходубузду кошуп, анан ошол эме менен тариф менен буларга электр энергияны беребиз.
Сиз айтмакчы ушул өндүрүү боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча энергетикалык объектилер курулуп жатат жана бул өлкөдөгү сиз айткан электр таңкыстыгын жоюуга кандай таасир этет? Биздин мамлекет бул сууга бай мамлекеттердин бирибиз. Президентибиз дагы биз дагы айтып келатабыз, 142 миллиард киловатт саат өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар депчи. Ошого карабастан мына ушул акыркы ошо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден баштап ошо энергия секторуна чоң көңүл бурулуп атат деп атпаймынбы? Закондорду өзгөрдүк, подзакон актыларын өзгөрттүк, тарифти карадык. Буга чейин мисалы үчүн ошол чакан кез курам дегендер буга чейин деле көп болчу. Бирок аларга мындайча айтканда пайдасы жок болчу да. Анан эми акча салган любой инвестор артынан пайда табыш керек да. 1 сом салса 20 тыйын жок дегенде пайда табыш керек. Ошондой сыяктуу. Биз ошону алып келгенден кийин азыр биздин ушул особенно чакан кестерди курганга биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан инвесторлор 90% биздин ошол биздин Кыргызстандын инвесторлору, ишкерлери мындайча айтканда ошолор куруп атат. Азыр 24-25 жылдан 28 жылга чейин где-то 406 мегаваттын тегерегинде бизде кошумча генерация болот. Бизде азыр бүгүнкү күндө 500 мегаваттын тегерегинде мындайча айтканда дефицит болуп атат да. Биз ошол чакан кестер менен эле алганда. Эми чакан кестер өзүңөр билесиңер, бат курулат. 3 жылда любой чакан кести курса болот. Мына биз деле Бала Сарууну 25 мегаватт 3 жылдын ичинде куруп бүттүк да. Азыр Орто Токойдо куруп атабыз. Бизде ачык акционердик коому бар да, чакан кес деген 30 мегаваттка чейин эмелерди, кестердин баарын ошол тейлейт да. Азыр ошол бүгүнкү күндө былтыр Бала Сарууну куйду, быйыл Орто Токой суу сактагычында куруп атат, 21 мегаватты, Папан суу сактагычында куруп атат, 27 мегаваттын тегерегин. Каракөл деген Токтогул кесинин жанында дагы сууга куруп атат, 18 мегаватт. Мунун баары тең ошол чакан кес өзү мамлекеттик мекеме өзүнүн российский банктан кредит алып атат, инвесторлорду тартып атат, Кытай инвестор ошону куруп. Калганы мындайча айтканда биздин жеке ишкерлер. Эгерде саным боюнча алсак 25-жылы 5 кес мындайча айтканда ишке кирет деп турабыз. Бул 64 мегаватт. Мунун баары бүгүнкү күндө кагазын алып, иш жүзүндө мындайча айтканда иштеп аткан санын айтып атам. Атак мен курам деп бүгүнкү күндө техник экономикалык негиздемесин жасап, проектисин жасап, кредит акчалары менен банктар менен сүйлөшүп аткандарды эсепке албаганда азыркы убакта 450 миллион киловаттка чейин ушул чакан кестер чыгарып берип атат да электр энергияны. Мындан тышкары эгерде чоң кестерди алсак, өзүңөр көрүп атасыңар, бул Куланак кеси Кудай буйрса эмдиги жылы бүтөт деп турабыз, ал 100 мегаватт. Андан тышкары Камбар Ата КЕС 2 экинчи агрегаты 120 мегаватт. Казарман кеси түрк компаниясы, Орто Азия деген түрк компаниясы менен келишим түзүп, ал жерде дагы иштер жүрүп атат. Көкөмерен кесинде иштер жүрүп атат азыр бүгүнкү күндө. Верхний Нарынский, Каскад өзүңөр билесиңер, ал жерге дагы инвесторлор бар, 3-4 инвесторубуз бар. Азыр конкурска чыгарып, конкурс өткөрөлү деп атабыз, Кудай буйрса. Кимиси мындайча айтканда жакшы условия берсе, ошого беребиз. Бул чоң кестерге бизде кызыккандар абдан көп. Анан эң чоң мега проект бул мындайча айтканда биз айтып атабыз, бул улуттук проект деп, бул Камбар Ата биргеси да. Камбар Ата биргесинде бүгүнкү күндө катуу иштер жүрүп атат. Бизде закон кабыл алынган, ар бир жерде мына могу азыр айтып кетпедимби, кестер курулуп атат ар кайсы региондордо, бүт региондо, Кыргызстанда курулуп. Ошол жерде ар бир айылга ошол жерден чыккан электр энергиянын 1% ошол айылга калат. Мисалы үчүн 100 киловатт чыгарса, ошонун 1 киловаттын ошол айылга мындайча айтканда акчалай биз которуп турабыз. Бизге келип түшөт, биз төлөйбүз да, улуттук электр тармактары төлөйт, ошондон 1% биз ошол айыл өкмөткө мындайча айтканда жардам катары түшүрүп берип турабыз. Анткени бул ошон үчүн жана айылдарда көп айылдарда суу түшкөн айылдарда, тоолуу айылдарда кестерди куруп атпайбы, ошол жерде бул айыл өкмөткө мисалы үчүн чоң жардам болот да, мындайча айтканда ошол элибизге. Бул эми мен ойлойм, бул биринчиден өзүңөр көрүп атасыңар, жер маселесинин ошол арык жөнүндө суу агып келе берген мурун. Өзүңөр көрүп атасыңар, жайында биз огородду сугарабыз, анан сугарып бүткөндө эмне кылабыз? Көчөгө буруп ийебиз, ошондо азыр бүгүнкү күндө ошол агып аткан суудан
Биз мындайча айтканда биринчиден электр энергия чыгарып атабыз, экинчиден бизнесмен ошол чыккан электр энергиянын акчасын алып атат да. Бул инфраструктура деп коет. Ошол эле айылдан жок эле дегенде бир кезде бир 5 баладан кем эмес адам иштейт. Бул жумуш орунду деп коет. Кыргызстандын энергетика тармагы көп учурда ачык айкын эмес деп сын пикирлер айтылып келет. Ушул сынга кандай жооп бересиз? Бул ооба эми өзүңөр билесиңер да, бир жаман атка калгандан кийин жакшы болуш көпкө убакыт керек да. Убагында мен ушул системада өмүр бою иштеп келатканда убагында бизде электр энергиянын жоготуулары 30%-тен да өйдө болчу. Бүгүнкү күндө биздин жоготуулар 11,7%. Былтыр койдук эле 11,64% менен чыгышты. Жылдан жылга азайып келатат. Дебитордук карыз да азайып атат, мындайча айтканда. Техникалык жогот азыркы күндө азыр дагы ушул 500 миң счетчик койсок, мындан дагы азайтабыз. Биз ушул жоготууларды азайтып алсак, Кудай буйрса. Эми физиканын закону бар, ал такыр нөлгө түшүрө албайбыз биз. Баягы мындайча айтканда электр энергия провод менен кетип аткандан кийин ал жерде обязательно жоготуу болот. Аны такыр жогото албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө анча эмелерибиз бар, процент жоготууларыбыз бар, аны жоготушубуз керек. Жана сиз айтып аткан жана коррупция боюнча, бул коррупция деген нерсе бул биздин потребитель менен биздин кызматкердин эле экөөнүн ортосундагы сүйлөшүү. Эң биринчи ошону жоюшубуз керек да. Мына биз ошону жоюп, жанагындай мой свет, жанагынтип аскөйө счетчиктерин коюп атабыз. Эми ошол жерде инспектор, ошону обслуживать этип аткан инспектор сразу жумуштан бошойт, аны сокращать этебиз. Анын бизге кереги жок да. Ушул нерсе да, мындайча айтканда коррупция. Анан коррупция каерде болот? Коррупция көбүнчө сатып алууларда болот да, ошол жерлерде. Эми мындайча айтканда баарынын мындайча кекиртегин тыйыш кыйын экен да. Ошон баарын анан какшап эле атабыз. Мына бизде өзүнчө антикоррупционный отдел бар. Менде служба безопасности деген бар, помощь деген баарын. Баскан жерге басып барып эле ревизионный комиссия бар, текшерип атат ошону. Бирок такыр жок дегенден алысмын. Бирок мындайча айтканда былтыркыга салыштырмалуу, былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу мындайча айтканда кескин азайтып баратабыз. Жоюштун бирден бир милдети мен ошого чоң мындайча айтканда салымды кошуп, өзүм да контролдоп ушул нерсени жоготушубуз керек да. Эгерде ушул нерсе абонент менен биздин энергоснабжающий организациянын представителинин экөөнүн ортосунда катышты жоготсок, болду, анда коррупция жок болот. Сизге чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп бергениңизге. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.